кеңседе жалгыз калдым. Ошондуктан масканы чечип эле сүйлөйүн. Түз эфирге чыгуумдун себеби жалпы элге, журтка болгон кайрылуум. Саламатсыздарбы? Түз эфирге чыкканга 25 мүнөткө убакыт таптым. Эгерде эфир учурунда чалуулар болуп калса, кичине катып калышы мүмкүн. Бирок кайрадан мен түз эфирди уланта берем. Айымка кызым жазып атат. Бүгүнкү күндө биз мына ушул ынтымак жана ошондой эле күч бирдикте канчалык деңгээлде экенин көрсөтүп атабыз. Болушунча элден келген бир ушундай мүмкүнчүлүктөрдү кайрадан элге, туура даректерине жеткирип берүү бул биздин аманат. Мен өзүм баракчам ошол бир гана Инстаграмда эле бар экен, Фейсбукта баракчам бар болчу, паролун унутуп койдум. Акта деле бир подписчик жок, эч ким деле. Фейсбуктан, Твиттерден эч нерселерди окуган жокмун, бирок мага скриншотторун жөнөтүп атышат. Ошол келген акчанын жарымысын деле балким бербесе керек, Анжелика дегендей. Балким ар бир адам өзүнүн тарбиясынан, өзүнүн кылган ишинен кандайдыр бир жыйынтыктарды чыгарат деп мен айтар элем. Буга чейин ушинтип элдин баягы тамагына колдорун сунуп жеп жүргөндөр балким ошентип жазып аткандыр. Бирок биз антип көнгөн эмеспиз. Калайым калкым, карапайым калкым өздөрүнүн үй бүлөсүнө жетерлик оокаттап жана башка бирөөлөргө дагы кайрымдуулук жасаганга акча таап берип берешен кол болуп ошол көнүшкөн. Ар ким кандай десе, алар өзүнүн абийирине жана өздөрүнө калсын дейт элем. Учурда чогулган ар бир сом, ар бир тыйын, мына 50 сомго кээде 5 сомдон деле келип атат, 10 сомдон келип атат. Бирок карап көрсөң 28 миң, 30 миңден түшкөн да акчалар бар. Мунун баардыгын биз мындай тарыхчасын распечатывать этип, анан бул жерге баардыгын жазып коюп аткан учурубуз. Комиссия бар. Комиссияда белгилүү Эркин Рыскулбеков жана ошондой эле биз сыйлаган эл сунуштаган Дастан Бекешев мырза бар. Жана ошондой эле Элим барсыңбы фондунун жетектеп жаткан Айдар мырза бар. Нурсултан мырза бар. Майназаров. Негизи комиссия түзүлдү. Ар бир акча, ар бир сом кайсыл жакка которулуп атат, кайсыл обсервацияга, кайсыл мекемелерге, кайсыл доктурларга кетип атканы баары жазылууда. Буга чейин биз ошол атайын маскаларды, костюмдарды доктурларга алып аткан жерде азыр эч нерсе калбай калды. Себеп дегенде бизге көптөгөн ошол клиника ачып аткан чоң инсандар дагы кайрылышып атат. Мындай доктурлар өздөрү дагы кайрылып атат. Ошолорго даректерин бергенбиз. Бирок кийинки дагы запуск келет деген жакшы үмүттө отурабыз. Баардыгыңыздарга кеңешим мына ушундай маска алып, ушундай маска кийиңиздер. Бул жери карарып кеткенге чейин, көпкө чейин кийип жүрө берсе болот экен. Колуңуздар менен кармабаңыздар. Колуңуздар менен кармап калсаңыздар, сөзсүз түрдө бул жагын жана ички тарабын спирт менен обработкалап бир нече убакытка коюп коюшуңуздар керек. Этият болуңуздар. Албетте биз бир гана ооруган инсандарды карап көңүлүбүздү түшүрө бербестен биз азыр оорубай, бизди колдоп, акчаларды алып келип берип, биз менен биргеликте бизди колдоп, ошол негизи эле биз менен бир жүрүштө кетип аткан инсандардын саны көп экенин көрүп ошолорго сүйүнүшүбүз керек да. Эми ар кимиңиздер өзүңүздөр билесиздер. Чоң рахмат. Бул кандай десем, мен актанган жерим жок. Зачем оправдываться дейсиздер. Миллион, миллиард адам болсо ошончолук ой пикир болот экен. Биз өзүбүздүн да оюбузду айтып коюшубуз керек. Ким эмне десе эмне дей берсин, ойлой берсин десек, алар биздин тарыхыбызды, биздин китебибизди өздөрү деле жазып коет экен. Авторлор аябай көп. Ошондуктан болгонун болгондой айтып атамын. Бүгүнкү күндө ошол концентратор аппараттарга чогулткан акчалардын, баягы аппараттардын бир бөлүгү эртең буюрса келгени жатат. Биз аларды таратуу ыкмаларын жолдорун дагы сиздерге
айта кетелик, ар бир аппаратта номер болот. Биз ал аппараттарды белек кылып баягы Минздравга же болбосо ооруканаларга бербейбиз. Биз аларды убактылуу колдонууга беребиз. Биздин ошол аппараттарды элдин аппараты, биз дегеним бул эл. Ошол элдин аппараттарына жакшы кылдаттык мамиле жасап, ага көптөгөн трубкаларды ошол расходко кете турган дагы бир көп трубкаларына да акчаларды азыр камап турган мезгилибиз. Биз аларды баягы колдонууга беребиз. Бул пандемия дагы бүтөт, бул учур дагы бүтөт. Анан биз ошол аппараттарды буюрса кайсыл жакка беришти, кандай ДЦП менен төрөлгөн наристелер ошондой аппаратка жетпей жатат. Ошол нерселер дагы туура даректерге балким биз бөлүштүрүп беребиз. Ойлогоңуздар, баягы ооруканаларга белекке берип эле калтырып коюшат, ошо менен калып калат деп. Ооба, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Баягы жоопкерчиликтүү инсан башка бирлерден дагы жоопкерчиликти талап кылат экен да. Ошондуктан биз бирден баштап канча аппарат келсе ошончого чейин номер коебуз. Элден келген баягы элдин аппараты деп атайбызбы аларды, элдики деп атайбызбы, айтор элдики болот бардыгы. Анан бүгүнкү бул жердеги костюмдарды болсо биз улам спирттен обработкалап, улам бир медик кийсе экинчи медикке кайрадан спирттеп обработкалап берип атабыз. Себеп дегенде жетишсиздик, эгерде буюрса дагы мүмкүнчүлүк болуп калса дагы кошуп беребиз. Мына ушул түз эфирде бүгүн мага Конти Пастри дагы бул жака дары дармекке акча таштап кетти. Ал айымдыкын жазып алдым. Азыр дары дармектин чектерин бардыгын мына биздин тарыхчага коебуз. Ошондой эле Тессоро, Мобилие компаниялары, эмерек саткан менин жакшы көргөн эжекелерим. Анан өзүнүн элин ойлогон дагы биздин мыкты айымыбыз бар. Бул Айсулуу Тыныбекова. Бизге суранып, ошол сонун маскаларды өзүнүн айылына дагы азыр жиберген атат. Мен азыр күтүп атам, азыр келип калат буюрса. Анан биздин бул жердеги Лика Бьюти бар деп баягы элим барсыңбы менен биргеликте биз барбыз жүрүшүндө. Пандемия учурунда берди штаб кылып колдонуп көптөгөн күрүчтөрдү, ундарды бөлүштүрүп салган болчук. Ошол эле жерге азыр эми мына ушундай дарылар келип атат. Мына ушундай гепариндерди шаар боюнча кыдырып, ким чытап кетти? Девушка, еще одна девушка. Аты ким? Не сказала. Аттарын айтпай эле мына ушул гепариндерди ооруп аткан инсандарга жеткирип бериңиздер деп суранып чытап кеткен экен. Биз азыр ооруканага баратабыз. Мына ушулардын баардыгын жеткирип беребиз. Мына ушул туура колдонулган гепариндар көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калып атат. Элестетиңиздер, бир түндө канчалаган көп жоготуулар болгон. Кечөөнүн түндө болсо бирөөнү аябай кеч алып келип калганы үчүн эле бир адам баягы көз жумду. Калганын баардыгын сактап калганга жетишти. Бир сонун эжекебиз бар. Бул ошол Интергельпо 1/0 деген дарек боюнча а жерде главный врач ооруп калып, өзү ошол ковид менен ооруп атып, башкаларга дагы капельница сайып, башкалардын ден соолугун карап жүргөн жөнөкөй эжекебиз бар. Мына ошол эжекебизге мен ойлойм орден бериш керек. Чоң бир сыйлык бериш керек да. Элестетсеңиз, оорукана эч доктурсуз калды. Анан ошол эжеке өзү доктор болуп, өзү дагы ооруган экен. Ушундай дарылардын баардыгын туура назначение алып, ошол жерден эле баардыгына жардам берип, бүгүнкү күндө биздин ошол тамактарды, дарылардын баардыгын кабыл алып, ошол жакта баардык нерселерди карап, бирден жазып бизге отчетун берип атат. Мына ар бир инсан эгерде таза, жоопкерчиликтүү иштесе, сонун жыйынтык болот экен. Мен ойлойм, бул күндөр дагы артта калат, баардыгы артта калат. Я. Он туда, да? Здесь синяя, может, нас на топ да? Алып келгиле. Ооба. Мына биздин балдар элим барсыңбы жүрүшүндө жүргөн Нурсултан Абишев деген сонун бала бар. Өзүнүн 2 татынакай кичинекей кызы бар, жубайы бар. Бул жерге штабка кош келдиңиздер кайрадан деп Айдар байке элим барсыңбы мынакей жетектеп жүрүп баарыбызга сонун даректерди берип жүргөн Адил мынакей биздин балдар азыр сонун дарыларды таап келишти. Аябай сүйүнүп атам, улам дарылар келген сайын кубанып атам. Классно. Лекарств просто не было.
Мы нашли эти лекарства, и, знаете, я так очень радуюсь каждый раз, когда эти лекарства находятся, потому что мы спасаем людей. И это классно, это такое удовольствие, да? Аж прям спишь спокойно. Поэтому я очень хочу, чтобы каждый из вас стал героем нашего времени. И врачи, они просто вот молодцы. Вчера они плакали, увидев нас. Настолько им тяжело, настолько им сейчас трудно. Жүріңіз, маған жерге қоярық. Мұнда нам бақат ізелік, а? В общем, ладно. Эмоции. Вот, шприцтер. Ақырғы шприцтерді тауып келді, Нұрсик, молодец вообще. Берке біз деген продуктыларды қойған болчук. Буга чейин эмелерди көрүүчтөр, помнишь, Адил, да? Сахар, суюк май. Людям раздавали продукты. Мурун азык-түлүк алсак, азыр болсо медикаменттерди алып атабыз. Бүт ошо менен эчтеке албай эле болчу. Ошо менен Ошо пандемия өткөнчү. Пандемия өтүп ошо менен бир билбейм, бир жаман нерсе ушу балялардын баарынан кутуп алычы. Ушунун баарын ыйманыбызды түздөп, бири-бирибизди ушактабай, бири-бирибиздин жеке жашообузду таңкалабай, бири-бирибизге ичкүдүүлүк кылбаган ушул нерсенин баары бүтөт, ушул нерсенин баары токтойт. Давайте вот самовоспитанием займемся, сами будем себя воспитывать, самодисциплиной займемся все же. Вот это очень необходимо, да? Гепарин, Белмет. Могул бир упаковка канча? Ай, оркен, эки колдо кармаш керек. Канчага келди бул? Упаковка, не знаю, но одна. Здесь 14 упаковок, 5 флаконов по 5 мл. Ты где нашел их? В городе. Продаются они, да? Которые, оказывается, это вот эти вот. Мол, гепарин самый важный лекарство сейчас. Вот там Буюрса бир самолеттагы келет деп бизге бүгүн чалып аябай кубандырышты. Адыл мырзага ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул Адыл мырзанын демилгеси менен биз ойгонуп баарыбыз аппаратка акча чогултуп баштадык. Мирбек Атабековго рахмат. Ушунчалык ушул нерсе жөн эле элдер жасап коерун ачканда биз эми туура колдондук Инстаграмда баардыгы биргеликте. Мына гепарин мындай көрүнөт. 1165 сом стоит. 1165 сомго таптыгы. Болбосо мунун бир эле ампуласын канчага деп чыгып атышат эле кече күнү. Бир эле ампуласын почти 3 күнгө жетет бир кишиге. Могул бир ампуласын 2,5-3 күнгө жетет экен. Мына ушу менен элдер азыр жакшы айыгып атышат. Мына бир упаковкада 5 бар. Биз кечөөнү издегенде бирөөсү 220дан жогору кеткен болчу. Азыр мынакей 5-өсүн бириктирип 1165 азыр бүт чектердин баардыгын коебуз. 130 000 сом которулган Султандын эмесине сомуна. А так келген акчанын бир тыйыны дагы өзүбүздүн капчыгыбызга кирип кетсин деп ойлобойбуз. Себеп дегенде өзүбүздүн табаткан кирешебиз, маянабыз Кудайга шүгүр өзүбүзгө жетет. Бизге келген нерселерди кайрадан жеткирип атабыз. Бул да болсо Вот, мындай аракет. дорогие эти тоже мы берем и тоже кому остро нуждается, ошого сайт берет. Велквин. Врачтар өзлөр. Они по 470 или 480 сом, потом мы чек скинем полностью. Канча? 470-480 сом. 470 сомдон. Мына элдерге бекер берип атабыз, бекер сайт берип атабыз. Азыр деген медицина кызматкерлеринин бир бөлүгү үйлөрүңөргө алып барып мына ушулардын баарын сайт берет. Мына могу азитромицин деген жок болчу. Таптык. Баардыгы бар. Одна упаковка. Бирөөсү 5 сом. Могу жерде канча акча жатат элестетсеңиздер? Кайсы? Жок, башка болуш керек эле. Бул арзаныраак. Азыр чегин берсеңер. 480 болсо. Могу 480, да? Нерде бир коробкада канча турат? Мына бизге молар керек. Дексаметазон тоже внутренний. О, дексаметазон. Вообще, ушуну көргөндө сүйүнмөй болдук го тим эле. Жыргап. Мы 2 коробки закупили. Перчаткилер бизде түгөнүп калды. Азыр перчаткилер келгенде кийебиз. Биз азыр улам дезинфекцияны мынтип сыйып атабыз, мынакей. Улам колго. Вот эти в городе тоже нет, но мы нашли по 60 сом всего лишь. Везде перепродают, но мы в складе нашли, да? Да, Арзан. Нам классно. сейчас складтан чек скинут. Азыр складтан чек келет, ана биз аны тарыкчага тиркейбиз. Азыр. Башка жакада 95 сомдон сатылды. Вау. А биз 60тан алдык, э? Биз 60 сомдон алдык. Башка жакта 95 сомдон. И вот эти, которые.
дорогие. Лёха. Бизге доктурлар эмне дарыны ал десе ошону алып атабыз. Россияда, Турцияда кандай дарылар чыккан, элдер эмне болуп айткан биз билбейбиз. Бизге эмне список келди, доктурлар ушуну алгыла деди, биз ошону алып жатабыз. И самолечением вы тоже не занимайтесь дома, не надо там слушать спиртти жыттаа дегиле, анан соданы мынчалыгын ичкиле деген нерселерди давайте не будем, да? Только врачтар. Аптека ачып албайсыздарбы? Биз аптека ачып не кылабыз? Анча акчабыз жок аптека ачканга. Биз ошол аптекаларын сатып алып туруп элге таратып атабыз. Все, тогда мы выезжаем, да? Буюрса. Ой, саламатсыздарбы, кандайсыңар? Вот, я только что рассказывала, что Айсулу Туныбекова тоже думает о своих. Вот тоже герой. Биздин батыр кыз кандай десеңер, мына ушундай хрупкая, нежная, милая. Дарылар келди. Да, да. Снимайте, привет. Молодцы. Кыргыздарда илгери суу менен толтуп алып. Мына ушундай жакшы адамдардын башын жакшы иш гана бириктирет.